Тойбоз колбаса жана эт азыктарынын сапатын жана коопсуздугун тастыктоо максатында лабораториянын кызматкерлери сактоо кампаларында күн сайын сынамдарды алышат. Алар таңгактардын сырткы көрүнүшүн, бүтүндүгүн, маркировкаларын текшеришет. Андан кийин сынамдар физика-химиялык, микробиологиялык жана органолептикалык көрсөткүчтөрдү текшерүү үчүн лабораторияга жөнөтүлөт. Ар бир алынган сынам каттоодон өткөрүлүп, текшерүүгө жөнөтүлөт. Текшерүүнүн алдында кызматкерлер лабораториялык бөлмөнү даярдашат. Абаны дезинфекциялоо үчүн бактерициддик лампаны күйгүзүп, лабораторияда стерилдүү шарттарды түзүшөт. Лабораторияда анализдерди жүргүзүүдө айлана чөйрөнүн шарттары да абдан маанилүү. Тактап айтканда, лабораториянын кызматкерлери күн сайын температураны жана нымдуулукту көзөмөлдөп турушат. Продукциянын ченемдик документтеринин талаптарына ылайык микробиологиялык көрсөткүчтөр сапаты жана коопсуздукту камсыздоо үчүн абдан маанилүү. Алар күн сайын микробиологиялык лабораториядан ар бир сынамдан алынып турат. Бул көрсөткүчтөр микробдордун жалпы саны, азыктын тез бузулушуна алып келүүчү ичеги таякчалары жана сульфид редуцияланган кластридиялар. Бардык текшерүүлөрдөн өткөндөн кийин лабораториянын кызматкерлери продукциянын сапатын жана коопсуздугун тастыктаган жыйынтыктарды алып, тыянак чыгарышат. Андан соң текшерилген партия сатууга жөнөтүлөт.